Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунда 15 кызматкер иштейт. Эгемендик майрамын утурлап, бул эмгек жамаатта жаңы кеңселүү болуп отурат. Бул жерде жетекчи отурат. Жакшы жерде жайгашкан, өзүңүздөр көргөндөй кабинеттери да жакшы, чоң-чоң. Анан именно транспортный развязкасы да жакшы бул жерге жарандарыбыз, камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн жарандарыбыз дагы бул жерге келип турганына аябай ыңгайлуу. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду бүгүнкү күндө чоң ишканага айланды. Жалпы бюджети 1 августка 48 миллиард сом. Ал 48 миллиард сомдун 85% мамлекеттик баалуу кагаздарга жайгашкан, андан 15% банктагы депозиттерге жайгашылган. Жаңы кеңсе жарандар үчүн социалдык кепилдиктер кеңейип жаткан учурда ачылды. Пенсия быйыл да көбөйүүдө. Муну менен бир да пенсионердин ай сайын алган каражаты жашоо минимумунан төмөн болбойт. Азыркы учурда билесиздер, мындай жаңы имараттар, жаңы социалдык объекттер, ошол эле мектептер болобу, клубтар болобу, оорукана болобу. Булар жума сайын 2-3төн ачылып атат. Эли ишканалар ачылып атат мына. Өтө чоң. Бирок ошондой болсо дагы бул жаңы кеңсе, жаңы имаратты дагы социалдык фонд азыр жакшы иштеп атат. Пенсияларыбыз мына керектөөчү минимумдан өйдөрөөк болду. Буюрса октябрь айынан баштап 7000 сомдон кем алчу пенсионер болбойт. Силер билесиздер, мына 2 жыл мурун көпчүлүгү ошол 2,5 миң сомдон алышчу. Ошондуктан биз азыркы учурда дагы мына Дүйнөлүк банктын жакшы изилдөөсүн көрдүк. Бүгүн эле жыйынтыктары чыкты. 2,5 жылдын ичинде өтө чоң жакшы жетишкендиктер болууда. Жарандардын эмгек маяналарынын камсыздандыруу төгүмдөрү же жөнөкөй тили менен айтканда кирешенин соцфондко которулган 10%-нын 8-и келечектеги пенсия үчүн кепилдик болсо, 2%-ы дал ушул топтомо фонддо чогулат. Аны жаран ишсиз калган учурда жана дарылануу үчүн ала алат. Ошондой эле ипотекалык негизде турак жай сатып алуу үчүн да пайдаланса болот. Бүгүнкү күнгө чейин аталган фонд тарабынан 6000ден ашуун жаранга ипотекалык төлөмдөр үчүн каражат которулган. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.